Урматтуу мусулман bir тууганым, бүгүнүңүз эртең болот. Эртеңиңиз эч качан бүгүн болбойт. Бул маселеде эч бир акылдуу менен тартыша албайт. Өмүрүбүз өтүп атат, урматтуу мусулман bir тууганым. Абу Ханифа рахматуллахи алейхидин биз Ханафи мазхабтанбыз. Жакын досу бар экен, аты Фудайл ибн Ияд. Фудайл деген агым бирөө менен келип көрүшөт. Ассаламу алейкум. Жашыңыз канчада десе, жамак сакал сүйүнүп, жашым 60-та дейт. Канчада? Фудайл ибн Ияд мындай дейт: сен 60 жылдан бери мүрзөнү көздөй баратасың дейт. Жетериң аз калыптыр дейт. Мен 53 жылдан бери баратам. Siz 45 жылдан бери. Siz 27 жылдан бери. Siz 50 жылдан бери. Мүрзөнү көздөй баратам. Жетериңге аз калыптыр десе, жамак сакал айтат: инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Албетте биз Аллах үчүнбүз, Аллага бүгүн кайтып барабыз десе, бул аяттын маанисин билесизби дейт. Маниси biz albatta Allah üçünbüz, Allah'a bir gün kaytarımızı yok. Bunun manisi Allah için kaytarını bilgen, Allah bergen ömür jönündө surarım bilen. Surarını bilgen adam suroogo жооп даярдайт. Senin жообуң даярбы? Урматтуу мусулман bir тууган, ушул жерде өткөзгөн күндөрүңүзгө башкага жооп берүүгө даярбысызбы? Мен азыр сөзүм илимге чакырдым. Bu yerde bir nese yaxşı kızıklı bireme varken sizler menen bölüşeyin dep koydum ele. Urmattуу mусулман bir tууганым, ilim algıla okuguла деп atpayбыз. İlim menen ilimsizlikti salıştırуу. Men көп баяндарда айттым. Жаштык плюс боштук барабар кылмыштуулуктун башталышы. Жаштык плюс боштук барабар кылмыштуулуктун, күнөөнүн башталышы. Жаштар спорт менен алек болгон. İlim, bilim менен алек болгон. Бош убагыңарды жөн өткөзө бербей өмүрүңөрдү. Эң башка болгон маселе ilim менен ilimsizlik birinci. İlimsizlik плюс кедейлик. Келдиң, илимиң жок. Акчаң да жок. Барабар кылмыштуулук экен. Формула. İlimsizlik плюс кедейлик, жакырлык барабар кылмыштуулук экен. Экинчиси, ilimsizlik плюс байлык, илимиң жок, бирок акча көп тапты. İlimsizlik плюс байлык барабар бузукулук. Акчаң бар, кайга барасың? Казинога барасың, саунага барасың, башкага барасың. Үчүнчү, ilimsizlik плюс эркиндик. Илимиң жок, эркинсиң. Барабар башаламандык. Бүгүн бизде мекенде болуп жатат. Төртүнчү, ilimsizlik плюс ilimsiz adamga бийлик берип койсоң. Барабар зулумдук, бирөөнүн укугун тепсегендик, паракордук. Бешинчи, ilimsizlik плюс ilimsizlik бирок динчил. Илими жок, динчил барабар терроризм, экстремизм деген келип чыгат. Эми илим жана урматтуу мусулман болгон ilimsizlikти ордуга илимди коюп көрөлү да. Иншалла илимди алууга даярбызбы? Даярбыз. Сүйүктүү пайгамбардын үммөтү. Paygambарды сүйесиңерби? Сүйөбүзбү? Paygambарды сүйсөк, Пайгамбар алейхиссалам Сахih Бухариде 106 сахih hadis илимге чакырган. Биз китебиз Куран болсо Куранда 375 аяттан көп илим жана илимдин даражасы илимге чакырган аят бар. Аллах Куран хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Bilgenler менен билбеген теңdir. Пайгамбар алейхиссалам илим алууду карыга, жашка, аялга, эркекке ажыраткан эмес. Талабул илми фаридатун ала кулли муслим ва муслима. Илим талаптуу ар бир эркектин, ар бир аялдын парызы. Илим талаптуу университетти бүткөндөн кийин бүттү эмес. Же магистратураны бүткөндөн бүттү эмес. Утлубул илма минал махди илал лахди, бешиктен мүрзөгө чейин илим талаптуу. Утлубул илма ва лау бисин, Кытайдан болсо да барып илим ал. Al-hikmatu dallatul mu'min ayna wajadaha wa huwa haqq biha. İlim bu imanlılığın jogotkon nerse. Danışmanlılık imanlılığın jogotkon. Kaysi yerde varsa barıp algın.